Мугалимди кантип класс жетекчи кылсам болот? Мугалимдин тизмеси бар, бирок класс жетекчи болбой жатат дейт. Демек, ошол мугалимдин позициясы туура эмес. Ал үчүн эмне кылабыз? Ал үчүн позициялар биринчи сотрудниктер персонал бөлүгүнө киребиз, ошол кызматкерди издейбиз. Мисалы, бул жерде менин кызматкерлеримди карап кетейин. Мисалы, мынакей, Асанов Марат руководитель деп турат. Эгерде жөн эле руководитель болсо, же болбосо мисалы специалист по ИСУ деп катталган болсо, анын мугалимдик кызматы жок. Аны сөзсүз түрдө мугалим катарында катташыңыздар керек. Балким бирок мугалим катары катталган болсо дагы деле чыкпай жатса, позициялар бөлүмүнө киресиңер. Позициялар бөлүмүнүн ошол кызматкердин позициясын карап көрөсүңөр. Азыр мынакей позициялар бөлүмүнө кирдим. Анан карасаңыздар, бул жерде мисалы учитель деп турат аталышы. Анан класстык мугалим деген колонка турат. Ошол жерде эгерде ОА деп турса, демек аны сиз куратор катары кое аласыз, класстык мугалим катары кое аласыз. Эгерде жок деп турса, мынакей специалист СУОдо жок деп турат, ошол себептен ал коюлбайт, класстык мугалим боло албайт. Сөзсүз түрдө, эгерде учитель болуп туруп, бул жерде жок деп турган болсо, класстык мугалим, анда позициясын өзгөртүп коесуңар. Кантип өзгөртөсүңөр? Анын үчүн жаңы позиция түзөсүңөр, туура позиция. Азыр мен сизге түзгөндү көрсөтүп коеюн. Мынакей учитель деп түзөсүңөр. Ыйгарым укуктуу адам өзүңүздөр. Шкала оплаты 1. Класстык мугалимге сөзсүз ОА дейсиңер. Азыр классы жок болсо дагы ОА дегиле сактоону басасыңар. Анан ушул жерден акыркы сандарын жазып алсаңыздар, ушул мынакей позициянын номери турат. Позициянын номеринин артында 427 деп турат. Аны биз активация кылгандан кийин ошол позицияга отургузганга аракет кылабыз. Активация кылдым. Эми сотрудниктер бөлүмүнө киремин. Керектүү мугалимдин позициясын оңдоймун. Мынакей мисалы ушул учительдин бирок позициясы класстык мугалимдик болбой калган болсо, аны редактировать деп туралаймын. Тип персоналды алмаштыруу, персоналдын кызмат ордунун өзгөртүү дегенди тандаймын. Пайызын мисалы полная ставка болсо 100% боюнча калтырамын. Мекемедеги позиция, мен жанагы учитель кызматын 427 менен бүткөндө мынакей биринчи рет турат, ошону белгилеймин. Кечээинки күнү менен белгилеп кое берейин, эч нерсе болбойт. Ыйгарым укуктуу адам өзүңүздүн атыңыз менен сактоону басып атамын. Ушул позицияны азыр мен өзгөрттүм. Азыркы учурда бул класстык мугалим болуп чыгып баштайт. Ал үчүн мен 2 жолу галочканы басамын. Сөзсүз түрдө. Эгерде галочканы баспай койсом, анда класстык мугалим катары чыкпай калат. Ошондо ката кетет көбүнчө. Көбүнчө мисалы классына кирет, бирок ал мугалимди таппай эле кыйнала беришет. Мынакей колдоого алынды деди, кызматы өзгөрдү. Академиялыкка кирем, класстарга кирем, керектүү классын редактировать аркылуу, мынакей редактировать аркылуу класстык мугалимин белгилеп коемун. Мынакей чыга баштайт, көрдүңүз бардыгын. Чыкпаса, мен азыр аткаргандай аткарасыңар.